Өзümdü эң биринчиден тааныштыра кетейин. Көптөр сурап калды. Кээ бирөөлөр мени тааныйт, кээ бирөөлөр тааныбайт. Атым Аладдин, фамилиям Исламидинов. 28 жаштамын. Өзүм 2 университет бүткөмүн. Бирөөсү диний университет, Кыргызстан Ислам университети шариат жана араб тили факультетин аяктаганмын. Андан кийин эл аралык мамилелер, светтик жана диний билимим бар, 2 билимим бар. Жана ошондой эле ар дайым өз алдынча өнүгүп, башка бирөөлөрдүн алдында окуп келем. Жана мен өзүм жеке позициям адам 2 жактан өнүгүш керек. Бүгүнкү күндө диний жактан дагы жана ошондой эле светтик жактан дагы. Азыркы заман тили менен айтканда мен ушундай позициядамын. Себеби биздин коомубузда диний адамдар дагы бар, жана ошондой эле светтик адамдар дагы бар. Ошон үчүн мен өзүм диний билими бар адамды жарым адам деп санайм да. Жарым адам. Ал эми светтик билими, диний билими болуп, светтик билими жок болсо, аны мен жарым адам деп санайм. Ал эми светтик билими болуп туруп, бирок диний илими жок болсо, аны дагы мен жарым адам деп санайм да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен жеке позициям ар бирибиз диний жакты дагы, светтик жакты дагы алып кетишибиз керек да. Анткени жашообузда тияктагы дагы адамдар бар, бул жактан дагы бар. Ошон үчүн мен ушундай көз караштагы кишимин. Жана ошондой эле кыргыз салтын, кыргыздын дүйнө таанымын аябай жакшы карманам. Андай эмсе микрофондоруңуздарды өчүрүп алсаңыздар, сураныч, микрофондоруңуздарды. Биздин жеке шахсиятыбыз, мындайча айтканда түркчөдө айтат го, шахсият. Адамдын жеке личности өнүкмөйүнчө мамлекет өнүкпөйт эч качан. Жеке адамдар өнүкмөйүнчө мамлекет эч качан өнүкпөйт. Мисал үчүн өнүккөн мамлекеттерди карап көрө турган болсок, Канада 2017 жылдагы изилдөөгө карасак, Канададагы элдер эң билимдүү эл бул Канаданын эли экен. Андан кийин экинчи орунда Япония. Андан кийин Корея, андан кийин Америка, бар ушул өнүккөн элдердин, өнүккөн мамлекеттердин элдери өнүккөн экен да. Эми мен муну менен эмнени айтмакчымын? Эгерде биздин элибиз, биздин кыргыз эли өнүкпөй турган болсо, жанагы эле эски аң сезим менен калып кете турган болсок, биз дагы өнүгө албайбыз. Эл өнүкмөйүнчө мамлекет өнүкпөйт. Мамлекеттин өнүгүүсү жеке адамдардын өнүгүүсүнөн көз каранды. Мамлекеттин өнүгүүсү жеке адамдардын өнүгүүсүнөн көз каранды. Ушул нерсени билип алышыбыз керек да. Анан жашообузда дагы эгерде адам өнүкпөгөн болсо, өспөгөн болсо, эң биринчиси мен өзүм практикамда ушул нерсени байкадым. Эң биринчиси адам ооруйт экен, көп ооруйт. Кантип ооруйт десеңиздер, өнүкпөгөн адам, билимсиз адам бул көп ойлонот экен да, көп переживанияга түшөт. Көп тынчсызданат, келечегинен коркот, келечекте кантип жанбагам деп бардыгынан коркуп жатып, адам ойлонуп жатып эме болот экен. Ооруп калат. Ооруйт. Эң биринчиси демек, биринчиси жазып алсаңыздар болот, өнүкпөгөн адам көп ооруйт. Мен жашоомдо ушуну көрдүм. Өнүкпөгөн адам көп ооруйт. Андан кийин экинчиси өнүкпөгөн, өспөгөн адам кайгырат. Түшкүлдүккө көп түшөт. Ушул нерсени да байкадым. Мына эгерде кыздарыбыз же балдарыбыз ажырашкандардан көп байкадым да, мындан ажырашып калган болсо, болду бүттү, жашоо токтоп кала тургансып, аябай түшкүлдүккө түшүп, дух вообще жок болуп калат да, өлүп калат адамчы. Түшкүлдүккө көп түшөт. Эме кичинекей проблема болсо, тырс өтүп сынып калат да, өнүкпөгөн адам бар го. Демек, өзүбүздү өнүктүрүү абдан маанилүү. Андан кийин эми үчүнчүсү болсо, бирөөнүн кулу болот. Бирөөнүн айтканын карап калат.
Begimay деген mikrofonunuzu öçürüp alыңызчы сураныч. Begimay деген. Siz o'sha jaqdan bardığını o'chirib qo'ysangiz bo'ladi o'zingiz jaqdan. O настройкадан. Так. Бирөөнүн кулу болот дедик, бирөөнүн кулу болот. Андан кийин төртүнчүсү болсо акысын жедирип коет, өзүнүн укугун коргой албайт. Өнүкпөгөн, өспөгөн адам. Акысын бирөөгө жедирип коет, өзүнүн укугун коргой албайт. Мындайларды толтура көрүп жүрөбүз. А бешинчиси болсо бирөөлөрдү түшүнбөйт. Бирөөлөрдү түшүнүшү кыйын болот да, анткени анын деңгээли төмөн да. Төмөн болгондуктан деңгээлиң төмөн болсо, өзүңдөн деңгээлиң бийик адамды түшүнүшүң кыйын болот, түшүнбөйсүң. Кайтып коюңузчу, биякта сабак болот, тезирээк кирип кетели. Достор, тынч болгула, сабак болот. Андан кийин эми биздин өнүгүүбүздүн шарттары бар, шарттары. Биринчиси өзүңүздү татыктуу орунга коюңуз. Жазып коюңуздар. Өзүңдү татыктуу орунга кой. Өзүңдүн татыктуу орунуңду такта. Өзүң же болбосо экинчиси, теманын экинчиси аталышы кыйын сынууну таштаңыз. Кыйын сынууну таштаңыз. Өзүңүзгө реалдуу баа бериңиз. Өзүңүзгө реалдуу баа бериңиз. Өзүнө реалдуу баа бере албаган адам өсүшү кыйын. Демек, азыр мындай чиебиз. Мондай чиесиздер. Көрүнүп атабы? Жок, агай көрүнбөйт. Ахмет өчүрүп койсоңор эмеге эметкенде жан жок болуп кетет агайчы. Мен экранымды карасаңыздар. Демек, үч эмен чийдикпи, 3 киши. Андан кийин астын моундай кылып сызабыз. Сыздыкпы? Сызгандан кийин, демек, биринчисине эң астыңкысына төмөнкү класс деп жазабыз. Төмөнкү класс. Нижний класс, төмөнкү класс. Ортоңкусу средний класс, ортоңку класс. Ортоңку класс. Анан высший класста эң жогорку. Жогорку класс. Жогорку класс дедикпи? Эми адамдар коомдо 3 класска бөлүнөт. Любой адам, ушул жерде отургандарыбыз, бардыгыбыз ушул 3 класстын бирөөсүнөн чыгабыз. Төмөнкү класстан, же ортоңку класстан, же эң жогорку класстан чыгабыз да. Материалдык жагыбыздан. Эми адам качан эгерде бул жакта болсоңуз, көп адамдар өзү бул жакта да деңгээличи. Деңгээли бул жакта. Деңгээли төмөн болот дагы өзүнө мынау өйдөңкү класстан орун берип алат да. Мен эң кыйынмын депчи. Мына чийип койдум. Мен эң кыйынмын дейт. Мен эң кыйынмын. Өзү болбосо деңгээли төмөн эле. Эптеп-септеп араң жашап жүрөт. Бизде ошондойлар бар го арабызда. Кыйын сынып кетебиз да, аябай кыйын сынып кетебиз. Өзүнүн деңгээли төмөн, бирок өзүнү бийик деп сезет. Эми экинчисини караңыздар. Экинчиси
Стрелканы өйдөдөн ылдыйга кылыңыздар. Өйдөдөн ылдыйга. Өзүнүн деңгели жогоруда, өзүн төмөн алат. Вообще таланты бар экендигини билбеген адамдар бар. Кой, сен колуңдан бирдемке келет, сен келечекте мындай мыкты адам болосуң десең, ал жок дейт дагы өзүн каяка түшүрүп алат? Бияка түшүрүп алат. Эми биз реалдуу баа беришибиз керек, өзүбүздүн татыктуу местабызды аныкташыбыз керек дегени, ортоңкуданбысың, демек ортодомун деп айтты. Төмөнкүдөсүңбү? Төмөндөмүн. Качан биз өзүбүзгө реалдуу баа берсек, өзүбүздүн, мен билимсизмин, мисалы үчүн мен билимсизмин десем, мына ошондо гана өнүгүүгө жол алам да. Ал эми эгерде мен билимдүүмүн, мен уже билип алдым бардыгын десем, мен токтоп калат. Изилденүүдөн токтойт. Шеф бүт бардыгын билет экен. Анда жөн эле коеюн, шефке поиск керек жок. Шеф бүт бардыгын билет экен дейт. Бунун түрү, дагы бир түрү текебердик деп коет да. Өзүң деңгели төмөн эле. Текеберденип тетиги асманга чыгып аласың да. Куш бар го, куш. Бардыгыңыздар угуп аткан болсоңуздар керек, эметип уккан болушуңуздар керек. Куш жерден көтөрүлгөн сайын айтат экен, мен аябай бийикмин дейт экен да, мен аябай чоң, мен бийикмин дейт экен. Бирок астынан карагандарга куш эмне болуп калат? Кичинекей болуп калат. Текебердик дагы, өзүңдү чоң саноо дагы мына ушундай. Өзүңүзгө реалдуу баа бербесеңиз, өзүңүздүн реалдуу орунуңузду таппасаңыз, койбосоңуз, анда өсө албайсыз. Себеби сиз мен бияктамын деп алсаңыз, эмеңиз өзүңүздүн